CapCut азыр сонун билбейм, экран тартабы тартпайбы билбейм, тартат экен. Быстрый монтаж дегенди басабыз дагы. Так, кайсыны койсок, фотого киребиз дагы, фотодон кирелик дагы. Эмнелерди айтып берсем, так. Сиздерге жөн гана кыска эле. Так, келиңиздер. Азыркы каталог бизде бул, белеги бул. Далее. Сиздер эми более жакшыраак сүрөт алсаңар болот. Мен скриндеги мен сүрөт алдым. Bir варианты şu болду. Бул жерде художественный поп деп турат. Бул поп музыка, поп вариант. Дагы бирөө. Жакшыраак болду окшойт, Демиздер эми үнду кантип коштойбуз, сразу үйрөтө кетейин. Үнду коштоо үчүн мына жерди басабыз. Ана к проекту дегенди басабыз. Эми музыканын үнүн акырындатып алалык. Үнүн акырындатыш үчүн биз муну мына басканда мындай ак болуп жанып калды, көрдүңүздөрбү? Бул жерде громкость деп турат. Биз үн коштой турган болсок, үнүн азайтып алабыз. Үн коштобой турган болсок, эчтеке тийбей деле ошо боюнча чыгарып койсок болот да. Дальше эмне кылабыз? Үнүн акырындаттык. Могу жерде басабыз. Басканда бул жерде мынакей озвучка деп чыгып калды. Баш жагына барабыз дагы. Озвучка кылабыз. Эмне деп озвучка кылсак азыр автоматически ойлой калайын. Биякта до рекорд, мына до рекорд тартып атканым, ошого тартып аткандыгым үчүн мага разрешение берген жок. Мен до рекордду өчүрүп туруп азыр тартамын. Фаберлике катталып, туш жана наливный помаданы белекке алыңыз. Менин үнүм коштолуптур, азыр угуңуздар. Фаберлике катталып, туш жана наливный помаданы белекке алыңыз. Мынакей могу жерде караңыздар. Голосум кетип атат. Бул жакта сүрөтүм калбай калды, музыка калбай калды. Бул жерде басабыз, кичине жакшыраак кылып басабыз. Дагы бир аз чоёбуз, И музыканы да кичине созуп коебуз. Созбой деле койсок болот. В принципе, музыка анча эле болгон жок. Так, көрөбүз. Фаберлике катталып, туш жана наливный помаданы белекке алыңыз. Менин голосум бир аз жакпай атат. Мен голосту кайрадан оңдосом деле болот. Бирок оңдобой эле коеюн. Азыр сиздерге тарта берейин. Ушундай кылып бүткөндөн кийин бул жагын так, мындай кыласыздар, 1080 кыласыздар дагы. Анан сохранить этебиз, мына экспорт деп атканы бул сактап атат. Эч жакка чыкпай турасыздар, күтүп турасыздар. Бул секунда эле алат убакытты. Сакталып бүткөндөн кийин, баардыгы айланып бүткөндөн кийин сакталат. Муну YouTube'га, Instagram баракчаңыздарга статустарыңызга коюп алсаңыздар болот. Готованы басып чыгып кетсеңиздер болот. Мынакей, бизде уже даяр.